аппакар жаады. Машиналардын маркасы эч билинбей калды. Бири-биринен айырмасы жок. Адам баласы топурактын түгүнө киргенде да ушундай көрүнүш болот. Анын кызматына, статусуна, байлыгына, кесибине карабайт. Акырында баары тең, ак кепенге оролуп, баары бирдей жер түбүндө жатып калышат. Ошондуктан үстөмдүк кылуу, жек көрүү, кемсинтүү, көрө албастык, кыйын сунуу, өч алуу, кызгануу, башкаларды жамандоо, бирөөнүн жүрөгүн оорутууну таштайлык. Ар убакта мээримдүү, кичипейил, сылык, адал эмгек менен эмгектенип, адамгерчиликтүү, адилеттүү, кайрымдуу, боорукер болойлук. Бул сыноо дүйнөсү.